Assalamu alaikum, urmattуу Desin TV kanalının görүүчүлөрү, urmattуу менин катталуучуларым. Той болот, тойдун эртеси дагы болот демекчи, улуу жеңиш майрамы дагы болуп өттү. Анын эртеси да келди. Ушул улуу жеңиш майрамынын аяк-бияк күндөрүндө болуп өткөн олуттуу маселелерди талкуулап, ошондой эле ушул эл үнү деген элдер менен кандайдыр бир суроо жооп иретиндеги кайтарым байланышка чыгуу максатындагы мен ушул берүүмдү алып келип жатам, ушул эл үнү деп. Ошол платформада дагы өзүбүздүн аңгемелешүүбүздү баштасак, достор, ушул акыркы кездеги чоң бир окуялардын бири болуп, кечээки Баткен чек арасындагы дагы бир кагылышуу, ушул уруш жаңжал жөнүндө болду. Ушул уруш жаңжал болуп өттү. Албетте, баягы биздин чоңдорубуздун, биздин жетекчилердин кайсыдыр бир качандыр бир кездерден бери чечпей келе жаткан шалакылыгынын айынан дагы деле ушул нерсе уланып келүүдө. Утуру солдаттарга ок тиет, утуру ошол солдаттардан мурдакыда да бир каза болгон, моунда дагы ар кандай бир ушак айыңдар кетип атат. Facebook айыңында каза болуп калыптыр деп, эми биз ал жигиттин тезирээк аман эсен, ал дагы бирөөнүн чырактай болгон баласы аман эсен айыгып чыгып кетишин каалайбыз. Бул чоңдорубуз эгерде ошондой эле эл үчүн кызмат кылса, өздөрүнүн балдарын дагы ошол границага, именно ошол жерге, Баткенге кызматка жөнөтүп эме кылбайбы? Бул чоңдордун балдары армияда кызмат кылмактуусун тайтаңдап башка жактарда жүрүшөт. Кызматтардан качырып чет өлкөлөргө окууларга жөнөтүшөт, башка кылат. Эми ар кимдин өзүнүн иши, каалаган жактарын окутушсун, каалаган эмелерине апарышсын, бирок ошондой эле өздөрү эл үчүн кызмат кылса, өздөрүнүн балдарын дагы ошондой кылып мамлекеттик ошондой жооптуу жерлерге жөнөтүшүп кызматтарды кылдыртса, биз ушулар чын эле эл үчүн иштеп жатат дегенде бир ойдо калмакпыз. Эч качан андай кылышпайт, бирок булардын ичинде дагы балдарын армияга жөнөтүп андай мындай кылгандары угуп жүрөбүз, бирок ушундай эмелерде каяктагы бизге окшогон кедей кембагалдын балдары ушундай эмелер ошол кызматта болушуп, ошол жерде каза болуп, ошол жерде жаракат алып, эл үчүн эл четинде, жоо бетинде жүрмөкчү, достор. Эми эң эле каалай турган нерсебиз ошол жигит аман эсен тезирээк айыгып чыгып кетишсин, ошол жигиттер. Мындан кийин мамлекет чечсин, ушул нерсени эме кылбай. Мына контрабанданы бууп койсо эле тажиктерге воздух, аба кирбегендей токтоп калат деп атат. Эмнегедир ушул нерсени кылбай, контрабанданын өзүнүн болуп турушу бул мыйзамга каршы, мыйзам ченемдүүлүгүнө каршы. Тажикстан бул биздин таможенный союзга кирбеген өлкө. Ошол жактан ушундай контрабандалардын кирип, бизден контрабанда көптөгөн бензиндердин эмелердин чыгып турушу аябай зээнди кейитет, жана бул жакынкы бир мезгилдерде карала турган нерсе, достор. Андан кийинки айта кетчү нерсебиз дагы деле ушул чоң казаттын тегерегинде ызы чуу. Билбейм, достор, мен бул нерсе кандай болуп бүтөт, иши кандай болуп калганда дагы мага жаккан жагы кандай казат болгон учурда дагы ушул шамалдын башталып, ушул нерсенин ошол серий кардиналдардын элдин көз алдына түшө баштаганында булар жөнүндө биз унутуп, булар биздин жүрөгүбүзгө сиңип, булар менен биз ушундай болсо эле боло берет экен дегендей, булардан бир багынгандай позицияда болуп калганбызда, албетте ар бир нерсени ошондой жеген болсо, чоң өлчөмдө жеген болсо, буларды кустуруш керек, достор. Бирок баягындай талап тоноо жолу менен эмес, мамлекет кандайдыр бир аракеттерди кылыш керек, мамлекет демилгени колго алыш керек, коомчулук активдүү болуш керек. Менин оюм ошондой, достор. Анан кийин кан төгүүгө, ызы чуу кылып, ар жерлерде эме кылууга, мисалы үчүн мен андай нерсеге ошол чоң казаттын өкүлдөрү деле айтып жатышат, андайга биз жол бербейбиз, андай болбойт, цивилизованный жол менен кетет деп. Эми кандай болгондо дагы биз ушул нерсенин бир жыйынтыктарга чыгышын каалайбыз. Ошол менин девиздеримдин бири, ушул Столыпин айтмакчы, улуу толкундоолордун кереги жок, мага улуу Кыргызстандын кереги бар. Биз улуу Кыргызстанды, ар бирибиз менен сыймыктана турган Кыргызстанды, мамлекетибиз менен, мамлекетибиздин жетишкендиктери менен, туризм менен, ушундай билимдүү адамдары менен сыймыктана турган улуу Кыргызстанды түзүшүбүз керек, достор. Бүгүн мына мен мусулмандардын баягы алымдар кеңешинин элге болгон кайрылуусун уктум, эртең менен абдан жакшы, абдан ар тараптуу сонун сүйлөшүптүр.
ушул мага тиешелүү жагы адамдарды менен мындай интеллектуалдык жагына көңүлдү көп бурамын го. Ушул сыяктуу бир жерде туруп калуу дейт, ушул күндө бир нерсени кайталоо, алдыга өнүкпөй эле кайталап күндө эле бир нерсени кыла берүү дейт. Бул деген ордуңда эле аракет кылбай, эч нерсени кылбай, интеллектуалдык деңгээлиңди көтөрбөй, окууга, бир эмеге алдыга жылууга умтулбай тура берүү, бул зыян деп айтып жатат да. Эми бул ар бир сөзү мындай талдап көргөн адамга абдан жакшы сүйлөштү булар. Ысырапкорчулукка барбайлы деди. Мына азыр ушул ысырапкорчулук токтолуп турат. Ушул нерсени бир колдон келсе жок дегенде, колдон келсе 5 жыл, болбосо бир 3 жыл ушул үйрөнгөн. Мына азыр тойлорду токтотуш керек. Чоң чыгымдарга барууну, өлүм житимде чоң чыгымдарга барууну токтотуш керек. Мына достор, аз токтотуп эле коюшту. Бир ушул нерсени биз сактап алып калышыбыз керек да, анан дардаңдап баягында эме болуп кетпешибиз керек. Ушулар жөнүндө Алымдар кеңешинин бүгүнкү кайрылуусу абдан сонун кайрылуу болду да достор. Бул эң бир көзгө көрүнөрлүк, баягы сөзгө алынарлык жакшы нерселер ушул болду достор. Менин өзүмдүн көз карашымда. Эмесе кеттик достор, баягы элден кандай эмелер болуптур. Менин дагы бир ушул передачамдын, ушул каналымдын бир принциптеринин бири ушу адамдын ар бир ою көңүл бурууга арзыш керек да. Мен ар бир жазган комментарийлериңерге көңүл бурууга аракеттенемин достор. Эми баягы эле бир эле нерсени эле кайталай берип, мисалы үчүн менин негизги бир принциптерим ушул шайлоолор жакындап келе жатат. Ушул шайлоодо көзүбүз ачык болуп, өзүбүзгө керектүү адамды, мен мисалы үчүн азырынча ушул Адахан Мадумаровду гана көрүп турамын да. Ушул адилеттүү, интеллектуалдык деңгээли жогору, өзүнө байлыкты топтоого кызыкпаган ушундай инсан катары мен Адахан Мадумаровду көрөмүн. Ал эми сиздер дагы ушул эмеде өз пикирлериңерди ачык айтып, эми бир эле Мадумаров деп ушул эмени эле кайталай бербей, баягы тотугуч сыяктуу болуп, башка бир ойлоруңарды дагы канткенде бир алдыга кетебиз. Канал кызыктуураак болуш керек да. Албетте негизги максатыбыз, эми биз шайлоо кампаниясын жүргүзүп жаткан жерибиз жок да. Бир мындай алдыга кетели деген, жалпы Кыргызстанда болуп жаткан бир көйгөйлөрдү козгойлу деген. Шайлоо маселеси албетте бул чоң маселе. Биз келечекте бир адамды выбирать этип эме кылышыбыз керек. Ошондуктан достор, бул коомчулук мындай кайрылууга неме кылганда ар түрдүү жактан суроолорду берсеңиздер мен үчүн абдан кызыктуу болмок да. Эми баягы бир күндө эле утур эле кайталай берген дагы мен үчүн кичине бир аз кызыксызыраак болуп кетип атат да достор. Анда эмесе кеттик. Так, Бекназар Атамбаев 1 саат мурун кайрылыптыр. Мадумаровду 2011-жылы эле президент кылыш керек эле. Каяктагы алкашты шайладыңар 6 жыл, эми анысыз келгенсип Жоронбайды, Соронбай Шариповичти айтып атат окшойт. Шайладыңар, көзүңөрдү ачкыла, ойлонгулачы. Достор, туура Адахан Мадумаровду ошол илгерки шайлоолордо эле шайлашыбыз керек эле. Мына ошондой жүрөктөгү өзүбүздүн адамдардын болбой калгандыгынын айынан балким ушундай нерселерге келип жатабыз. Себеби биз албетте баягы мамлекет тарабынан ошол кезде көз боемочулуктар, буйрук берүүлөр болду. Эми ушул мына шайлоодо биз активдүү турушубуз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн позициябызды кенен көрсөтүп, бир активдүү катышыбыз керек да достор. Так, экинчи Адыл Жанжигитов 3 саат болуптур. Адахан Мадумаров менен Талантбек Масадыков келсе өлкө өнүгөт деп ойлоймун. Дагы эле ошол Адыл Жанжигитов айтыптыр. Талантбек Масадыковду да айта кетсеңиз. Достор, мен Адахан Мадумаров жөнүндө 3-4 күндөн бери айтып келе жатам, дагы деле айта берем. Ал эми Талантбек Масадыковду достор, чын айтканда мен балким капа болот турсуздар, балким көңүлүңүздөр калып, мындай менин каналыман чыгып кетесиздер. Мен эми ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Мен чын айтканда Талантбек Масадыков деген жигитти мен билбейт экенмин. Бул кечирип коесуздар, ал мен кызыкпаптырмын. Мен Кыргызстанда эмесмин, эмне жумуш кылат, эмне эме кылат. Бир өзүңөр мындай балким ошол Талантбек Масадыков жөнүндө видео кылып сүйлөп, мисалы үчүн баягы кадимкидей эле эмеге телефонго тартып галереяга киргизсеңер, галереядан анан мен WhatsApp-ыма айдап койсоңор 8904 638 7056. Мен дагы ошол Масадыков деген жигит ким экендигин көрөйүн, эме кылып анан керек болсо алдыга сүрөйүбүз бардыгынын. Ким ушул Кыргызстанды
aldıga getirem. Ушул улуу Кыргызстанды жөнөкөй эмес. Биз улуу каганаттын тукумдары болуп эсептелебиз баягындай. Биз улуу каган болуп ушул батыштан чыгышка чейин, түндүктөн түштүккө чейин өтө чоң өлкөнү турганбыз. Биз ошондой улуу Кыргызстанды духубуздун улуулугун даңазалаган өлкө болушубуз керек да. Ошон үчүн бизге ар бир Талантбек Масадыков болобу, башкасы болобу, ар бир адам бизге штучный абдан керектүү да. Билген жакшы адамдарыңар болсо достор, кеңири мага видеого жазып туруп, анан мага жөнөткүлө достор. Ушул эмеде мен обсужденияда монтаж кылып туруп чыгарып, мына ушундай жигит бар деп биздин каналыбыз өсүп өнүгөт. Биздин баягы талкуубуз алдыга кетет да. Кечирип коесуздар, мен Талантбек Масадыковду билбейт экенмин. Мен эми Кыргызстанда жүрбөймүн, саясатчы эмесмин. Менин да билбеген нерселерим бар достор. Мен эле bir çoğ profesör olup, bir alım olup emek kılgan jokмун да. Men bayağı özümün kanalıma gelgen neselerin her birine göngül burup, sizlerge bir aytıp koyun degende tarizde gana çıkarıp jatam da. Anan köp ayta berseň bayağı kanal üzülüp kalat eken. Oşoндуктан бүгүн kandaydır bir 20 minut, 25 minut gana süйлөйбүз, anan men kanalды toktotом. Bardык нерсени köp aytууга жетишпей калат экенбиz да. Так, аға азаматсыз чындыкты айтканыңыз үчүн Адакам Адумаров менен Талантбек Масадыковду колдоп өзүңүздө ошолор менен шайлоого барбайсызбы? Жок достор. Мен Масадыков жөнүндө айттым, тиги Мадумаров жөнүндө айтып эле келатам. Мен шайлоого барбайм. Мен эч кандай саясатка кызыкпаймын достор. Мындай адамда бир эме болот экен да. Кандай десем, бир кызыгуу болот экен. Мен просто баягы өзүмдүн жүрөгүмдөгү адамдардын ошол бийликке барышын каалайм, мамлекетимин өнүгүшүн каалайм. Мен мамлекетимин өнүгүшүнө мен башка жактан. Мен силерди ушундай жакшы нерселер менен тааныштырып, колуман келишинче силерди алдыга үндөп, бизнес кылгыла деп, колдон келсе бир айлыкка карабай, айлык деген аз, бирөөнүн колуна иштейсиң, башка нерсе кыласың. Колдон келсе ушундай өзүңөр эч кимге независимий боло турган ушундай позицияны, бирок ошо независимий болуу менен эле бирге мамлекетке мындай патриот болуп, ушул улуу Кыргызстанды мен ушундай жака үндөймүн да. Мен эч качан шайлоого барбаймын достор. Так. Адина Абылкасымова, элдер буйруса мен да канал ачам. Албетте Адина, канал ачкын. Канал сен мына YouTube'дан азыр мага кайрылып жатасыңбы? Ошол де-факто сенин каналың. Ошону эле жасалгалап, ошого эле бир нерсени тартып, ошого эле жүктөп турсаң, мен деле ошентип 1-2 жыл эме кылып, анан ошентип ушул эмеге жеттим. Албетте мындай кээ бирөөлөр чоң акча иштесе болот. Кээ бирөөлөр мынтип мага окшоп өз оюн айтып, ушундай жакшы нерселерге барууга канал абдан жакшы. Мен көп айтамын, айрыкча чыгармачыл чөйрөдө жүргөнгө бул YouTube каналы абдан жакшы да, мындай ограничение жок. Бул жерде албетте баягындай насилие, жестокосту көрсөтсөң, уруп, жаңжал, бирөөнү согуп, өлтүрүп аткандарды кылсаң каналыңарды жаап коет, порнографияны көрсөтсөңөр жаап коет. Анан бирөөнүн нерсесин алып, бир каналдан бир каналга көчүрүп, уурулук кылсаңар анда жаап коет, бир-эки эскертүү берип туруп. Ошондуктан бул жерде бардыгын ат души мындай жүрөгүңүн тереңинен элдерге кайрылып, калпычы болуп эме кылсаң, сени элдер 5 секунд, 5 секунд деп коебу. Бул жалган айтып атат, калп айтып атат деп, мисалы үчүн мен азыр Талантбек Масадыков жөнүндө сөз болду. Ооба, Талантбек Масадыковду колдош керек, патриот жигит деп айтсам, аны эртең эле калп айтып атканым билинет да. Ошон үчүн эч качан элдин алдында калп сүйлөбөш керек достор. Негизи элдин алдында болобу, өзүңдүн алдыңда болобу, чын болушубуз керек да. Так, Хадижа Ыбыкеева. Рахмат, жакшы айттыңыз. Алыстагы сиздерге дагы ийгилик, аманчылык жана жапатырмак кыргыз элибиз сыймыктарга поддержка кылалы, туура саясаттагы чынчыл адамдардан да кошкула. Рахмат достор, ушундай чынчыл эме ойлоруңар болсо ошентип WhatsApp'ка жазып туруп, негизинен мага WhatsApp менен кайрылсаңар, мен силердин ушул эмеңерди WhatsApp аркылуу чыгарат элем да. WhatsApp'тан сүйлөгөн сөздөрүңөрдү телефонду мындай жаткызып тартып, мисалы үчүн телефонду мындайынан коюп тартпай эмес, мындайынан коюп туруп тартып мага жөнөтсөңөр, биздин форматка туура келет, мындай экрандан чоң болуп чыгат да. Ошентип сүйлөп көп эмес, бир 2 мүнөт, 1 мүнөт сүйлөп туруп бир адам жөнүндө эме кылсаңар, мен сөзсүз чыгарам достор. Ушундай бир формат көтөйлү. Мен күндө сүйлөп чыгарбасам дагы 2 күндө бир монтаж кылып туруп, ушинтип чыгарууга аракеттенемин да. Сыймыктар жөнүндө сөз болуптур. Албетте колдошубуз керек. Анан кийин баягындай активдүү болушубуз керек да. Баягы жыйынтыгын чыгара тургандай болуп,
Albatta bardığımız bir ele sıymıkka qarap koyup, anan keyin sıymık kılıp atat, anan dep mintip bayağı görүүчү bolup men adamlarga aytkam, adamlar ekiге bölünөт да. Birisi görүүчүлөр, birisi oyuncular. Görүүчүлөр дегенди только обсуждать этип, сыймыкты жамандап же сыймыкты мактап, ушинтип гана отурат да мына. Бизде көбүнчө bir 95% үз görүүчүбүз. А oyuncular сыймыкка окшоп же болбосо башка окшоп, Адахан Мадумаровичке окшоп же Мадумаровго окшоп же башка бир саясатчылардай болуп, баягы өздөрү ишти кылышып, башка адамдарды алдыга тартат да. Биз ошондуктан достор көрүүчү эмес, колдон келсе оюнчу, жашоодо активдүү катышуучу болушубуз керек. Ошондуктан силер жөн эле көрүп отура бербей, баягы видеого тартып, пикириңерди айтып, ушундай деп, баягы өңдү көргөндө 100 та айтып коет. Атын атаса куту сүйүнөт деп коет. Атыңарды атап, мен паланча айып түкүнчө мындай жерден, мындай жумуш кылам, мен оюм мындай деп айтсаңар достор, давайте ошондой форматта кетели. Анан ар ким өзүбүзчө эле анан тияктан сүйлөп, бияктан сүйлөп кала бербей. Так. Эмече жазып коюп тур, мен латынча түшүнө албадым. Бирдеке деп. Так, ассаламу алейкум мусулман бир туугандар. Эгер чындап бала чака небиреңердин келечегин ойлосоңор, ойлонуп иш кылышыңыздар керек. Болор, болбос, акчага өз урпактарыңардын келечегин саткандарды көбүңөр өзүңөр билбейсиңер. Себеби бир аз акчага 1000 сомго сатылган адамдар толтура болду. Мен муну өз көзүм менен көрдүм. Өз бала чаканын, неберелердин, чеберелердин келечегин сатып ийип, айыпты кайра президентке коюп атабыз. Бирок бул туура эмес. Биз биринчи өзүбүздү оңдошубуз керек, пейлибизди оңдошубуз керек. Коом кандай болсо, башчы ошол коомго жараша болот. Башчылар кандай болсо, демек биз өзүбүз ошондойбуз. Мамлекет оңолсун, таза инсан президент болсун десеңер, урпактардын келечегин ойлосоңор, анда айыпты башкадан издебегиле. Мадумаровдун айтканын түшүнгөн адам ал сыяктуу эч качан принцибинен кайтпайт. Мадумаровдун жеке адамгерчилигин билбеймин, бирок мамлекет үчүн чындап күйгөн адам, кызмат үчүн, мансап үчүн берилген адам эмес, мамлекетке берилген адам. Ал бийликке келсе таза башкаруу болот. Себеби бийликке таза адам, таза жол менен жетүүнү көздөгөн инсан. Бирөөнүн акчасынын күчү менен келген адам сөзсүз көз каранды болот. Ал адам мамлекеттин эркин башкара албайт. Муну көрүп атабыз го. Достор, менин баягы ушул жигитпи кызбы окуй албадым, башындагы эмесин. Атын атап койсо жакшы болмок да. Баягы атыңарды атап жүрүлөчү. Менин 100% оюмду айтыптыр да, адам деген өзү өнүгүш керек да. Бул саясатка эле ызылдап эле, мынтип эле, ладно, даже ушул Мадумаров болсо эле, ошол Мадумаров жыргатып коет, анан биз жыргап жата беребиз деген дагы туура эмес. Мадумаров сөзсүз болуш керек, бирок Мадумаров болгондо эле биз мал эмеспиз да, багылып, анан кийин жыргап жашай бере турган. Ар бирибиз ким кандай президент болбосун, биз кандай өлкөдө жашабайлы. Мен мисалы азыр Россиядамын, дагы бирөө Америкада жүрөт. Каякта болбосун, биз демилгени өзүбүз колубузга алып, өзүбүз иштемейинче эч качан Америкада деле, Россияда деле, Германияда деле баягындай бездельник эмелер бар. Хулиганы бар, башкасы бар, ошол жака барса эле жыргап кетпейт, мисалы үчүнчү. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүз ушул адам айтып аткандай өзүбүз демилгени колго алып, өзүбүз активдүү, өзүбүз эме болушубуз керек. Анан ошондой 1000 сомго сатылып, 3000 сомго сатылып, ошол жерде шалпыйып отуруп, анан кийин акчасын алып кетип калбай, жүрөгүңдөгү адамды, Мадумаровду болобу, башкасын болобу, ким жүрөгүңдө болсо, ошол адамды шайлагыла. Ошол эң туура айтып жатат. Мадумаров эч качан мурдакы шайлоолордо, мисалы үчүн депутат болгондо, бирөөгө 1 тыйын берип болгон эмес. Бул Мадумаров жана башка 1-2 депутаттар бар, ушундай эме менен азыркы кезде гана мына тилекке каршы партиялар деп, партиялар көп акчалуулар бир партия болуп, баягы эл үчүн ызылдаган Мадумаровго окшогон жигиттер алдыга кетпей, каяктагы бир бизнесмендер, криминалдар, ушуга окшогон адамдар депутат болуп, эми баштарын кумга тыгып алып сүйлөбөй отурушат. Абдан туура эме, мен оюна кошуламын. Так, Эрнис Исаков, Адахан Мадумаров акчасыз колдоочу болуп берем. Рахмат. Акчаңардын кереги жок. Активдүү болуп, Адахан Мадумаров деп ошол баягы шайлоого мынтип салсаңар, ошол силердин чоң өзүңөр үчүн дагы, эл үчүн дагы кылган кызматыңар болот. Туугандар бөлүнбөгүлө, ооба достор, бөлүнбөгүлө. Эч качан бөлүнбөгүлө. Кыргыздар ушу качан түндүк, түштүк болуп бөлүнөбүз, уруу болуп бөлүнөбүз, бай кедей болуп бөлүнөбүз. Анан кийин баягы айтып келе жатат, мына калмактар деп эле ушул чоң казат эмеси башталгандан бери калмактар жөнүндө сөз болуп калды. Эч качан улут бөлүнбөшүбүз керек. Андай нерсе туура эмес достор. Ошол. Так, бывшийлар Султан Жусупов деген болуптур, 6 саат
murun жазган экен. Бу шыйлар аман эле болсун. Акаев, Бакиев, Роза, Атамбаев, Текебаев, Мадумаров булар бийликке келсе баягы эле тема башталат. Булардын баары бир акча көргөндө попутал болуп калат. Аларга ишенбегиле. Сыймык Байкеге жол бергиле. Сооронбай Шарипович адашып келип калды. Бул өзү непонятка болуп жүрөт. Түшпү же чымбы, Садыр Жапаров, Тулукбек Кочкоров ушулар окшорлорго жол бергиле. Жанар Акаев пустой эле сүйлөйт экен. Анын ордуна Энис Бөрүбаевди алып келиш керек. Эми достор, ар кимдин өзүнүн ою бар. Мен дагы бул жигитке кошуламын. Кандайдыр бир деңгээлде, бирок мен жанагы Бушилар, анан кийин Акаев, Бакиев, Роза Атамбаевга Мадумаров, Текебаевдарды кошуп койгондугуна мен кошулбаймын. Анткени Мадумаров алардай болуп, акча чогултуп, алардай болуп, баягындай кортеж машиналарда жүргөн жери жок. Өз эмгеги менен жөө үйүнөн чыгып барып келип, эл ичинде жүрөт достор. Андан кийин ал эми бул Акаев, Бакиевтердин кандай жашап жаткандыктарын чет өлкөдө болобу, башкада болобу, экөөбүздөн жакшы жашайт булар. Булар байлыкты уурдап кеткен. Роза Отунбаева жөнүндө дагы ар кандай сөздөр болуп жатат. Ал эми мен адамдын личностуна кайрылып, личносту мындай төмөнгө уруп, эме кылганды мен туура эмес деп айтамын. Аны мезгил бардыгы өз ордуна коет достор. Сыймыктын дагы иши алдыга жылсын. Биздин Сооронбай Шариповичтин иши дагы алдыга кетсин. Ушундай көзү ачылсын. Мына бүгүн кече айта кетчү нерсе, ушул азыркы бийлик төөлдөрүнө унут электи айтып коеюн дагы сөз эстеп калганымда. Мына Оренбургда ызычуу болуп, почетный консулу келип, элдер ыйлап, ызылдап ушундай. Эме достор, ушул почетный консул деген жөнүндө айтып коеюн. Булар мамлекеттен айлык албайт. Баягы тың чыкмалар, мисалы үчүн ошо Оренбургдагы бир бизнесмендердин чоң өзүнчө почетный консул болуп алат да. Анын үчүн почетный консул болгондо анын жакшы жери ал Россиянын гражданины болобу, ал Кыргызстандын гражданины болобу, биздин тышкы иштер министрлиги уруксат берсе, почетный консул деген боло берет. Бир кандайдыр бир өзүнүн жол жоболору бар. Мен ал көп жагына түшүнбөйм. Бул почетный консул кадаланып эле мынтип жүрүшөт да, көбүнчө эл үчүн кызмат кылбайт. Кызыл консулский, посольский машинасы болот, баягы милиция гаилер анча токтотпойт. Галстугун тагынып алып, анан бир эки жерде сүйлөмүш болуп, чынын айтканда эл үчүн мен бир почетный консулдардын бир ызылдап бир кызмат кылып деле жүргөндөрүн деле көрө элекмин. Эми бир жолу көрдүм, тиги Новосибирскиде, кайсы бир жакта же Иркутскиде ушундай эл үчүн сүйлөп. Эми андай активдүүлөрү дагы бар. Мен бирок көбүнчө эле көрүп жүрөм, калп эле жүрүшөт да. Ошол түндөсү звонить этишип эме кылган экен. Эми почетный консул деген ал ошол калп эле эмен колдонуш үчүн, привилегия үчүн жүргөн адам да. Анан келбептир ал, 3 күн 4 күн кабар алып да коюптур да. Элдин баягы эмеси кетип, эми биздин почетный консулу болобу, кандай консул болот? Ошол жерде бир кыргыз капсынан кетип атып, самолеттон парашют менен түшүп, ошол жерге түшүп калса дагы, ошол кыргызстандык кыргыз үчүн балким Кыргызстандын гражданин эмес эле, кандайдыр башка өлкөнүн гражданины болсо деле, ошол бир кыргыз деген адам ошол жака түшүп калса, ошол почетный консул ошол кыргыздын почетный консулу болгон үчүн бир кандайдыр аракеттерди кылыш керек да. Анан калп эле консул болуп, анан 3-4 күндөн кийин чатыр түзүлгөндө кожо көрсүнгө келип койгондугу бул абдан чоң уят нерсе достор. Анан дагы айта кетчү нерсе, мекендештерим, ушул Россияда жүргөн боордоштор, ооба албетте бүт жакта азыр кыйналып жатабыз, башка болуп жатат. Анан бир сомнительный адамдар жол ачылыптыр, жүргүлө десе эле бир кете бербей, бир мындай өзүбүздүн тагдырыбызга дагы жоопкерчиликтүү менен карайлы да. Ошондой ээн жерлерге барып алып жатып бизге эмне зарыл? Андан көрө кыйналсак, кысталсак дагы ушул жерде туруп туралы. Бир качандыр бир 10 күн болобу, 15 күн болобу, качанга чейин эле бул граница ачылмайынча койбойт да. Эми баягы бүтпөгөн иш болбойт достор. Бүтөт бардык нерсе. Жакшы күн дагы келет. Анан кичине чыдамдуу болуп туруп туралык. Анан жүргүлө десе эле ызычуу болуп алып эле баягы кыргыздардын ызычуусу каяка барса деле бирөө пикир жазыптыр. Эмне себептен тажиктер же өзбектер эме жок, ушинтип эле кыргыздар абдан эле саясатташып кеттик да достор. Абдан эле. Мына мен даже менин каналымдагы мына саясат болуп кетип атабыз да. Мен деле мисалы үчүн айттым, кандайдыр бир активдүү, кандайдыр бир эмеге чейин ушундай элдиге түшүндүрүп алып туруп, анан кийин достор мен деле эми саясатчы болбогондон кийин саясат жөнүндө сүйлөп эмне кыласың да? Мисалы түшүнбөгөндөн кийин көп мен мына жанагы Талантбек ким дегенди түшүнө албайм, Масадыков деген ким экенин билбей отурам. Анан еще какой саясатчы дегендей да. Деп айтам, мындай саясатты азыраак кылып, ызылдап, тызылдагандан эмерак болуп,
genenirek oylonуп жолго чыгардын алдында мындай bir өзүбүздү колго алып bir алымдар айтмакчы илим билим үчүн алдыга жылуу үчүн умтулайлычы ушундай бекер отура бербей кичине англис тилин үйрөнгүлө, компьютерди үйрөнгүлө, бир кесип үйрөнгүлө, үйүңөрдө отуруп алып бир сварканы үйрөнгүлө, башканы үйрөнгүлө, дыйканчылыкты үйрөнгүлө, ушул YouTube'да эмелер көп экен. Давайте бир мындай реальный нерселерди кылайлы, анан бакылдап шакылдап эле сүйлөй бербейли достор. Ошо мен так узак өтө убакыт болуп кетип атат. Азыр бүтүрөбүз. Бир-эки дагы бир 3 суроого жооп берип коелу. Турат Курманалиев, Максат Мамытканов, Мадумаров, Сыймык Жапыкеевтер бириккиле акыркы үмүтчүлөрдө. Албетте, саясатчылар биригиш керек, бирок тилекке каршы теге чоң казатчылар айтып жатышат, бизге саясатчылардын кереги жок. Теге саясатчылар бизге эмнеге жеткиздиңер деп баягы сүттөн озу күйгөн адам майранды үйлөп ичет демекчи, саясатчыларга көп эле ишенич жок болуп калгандыгын коомчулуктан көрүнүп турат. Реальный иштерди кылайлы деп атат. Достор, мен дагы айтып атам го. Саясатты кичине азайтып, реальный практический иштерди кылайлы. Билим алайлы, өнүгөйлү, бир жерде тырпырап отурбайлы. Бир жерде мынтип туруп калдыңбы, ал сенин ошол өзүңө зыян деп алымдар айтмакчы, ал биздин жок болгонубуз. Мындай ордунда туруп, анан алдыга кетип болбойт. Ордунда турдуңбу, сен ал талкаланып жок болгонуң, деградация болгонуң. Так. Алым Кабулов, азаматсыз, рахмат дем бергениңизге. Азаматсыз туура сүйлөдүңүз. Сизден насаатчылар керек. Эми достор, каяктагы мен насаатчы болуп, эме болуп калыптырмын, мен өзүм көп нерсени билбеймин. Мен деле силерге окшогон адам, менин болгондугум ушул каналым кичине кетип калды алдыга. Эми баягы сүйлөп, убактым боло калганда, мына мен азыр жумуштун алдында Москва убактысы боюнча 7:26да ушул эмем бүтүрдүм да, мына көп сүйлөсөң жетишпей калат экенсиң, анан монтаж кылганга дагы үзүлүп калат экен, экиге бөлүнүп. Ошондуктан бүгүнкү талкуубузду достор ушуну менен бүтүрөбүз. Мына 26 мүнөт 24 секунд сүйлөп коюпмун. Активдүү болгула, колдон келсе видео обращение кылып туруп, мага WhatsApp менен жөнөткүлө. Ушу силердин ар бир видео обращенияларды чыгарып, ушундай форматта өтүүгө аракеттенемин да, кызыктуураак болот достор. Анан көп эле саясат жактан сүйлөй бербей, колдон келсе үйүңөрдө эмне кылып атасыңар, кантип бир дыйканчылыкта бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү кылдыңар, кантип бир паниктерди кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар, кантип тил үйрөнүп атасыңар, кимдерди көрдүңөр ушу YouTube'дан, ушул алдыга кетүүгө кимдер бир себеп болуп атат дегендей бир таризде алдыга кетеличи достор, алдыга. Саламатта туруңуздар. Бүгүнкү менин ушундай эл үнү деген платформам бир кичине кызыгы жогураак болуп калса кечирип койгула, активдүү катышкыла достор, активдүү бололу, алдыга кетели, улуу Кыргызстанды түзөлү достор. Саламатта туруңуздар.